Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу бир туугандар. Баягы телеканалдарды өзүңүздөр көрүп жатасыңар. Эми жазган эле укмуш, тигиндей болуп кетти, мындай болуп кетти. Бирок ушунун түгүнө качан жетет? Эл ушуну аңдап жетиш керек да акыры. Телеканалдарды байкабайсыңарбы? Мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетти, моолар камалып атат, мооларды камай баштады. Камай баштады деген, камалат экен деген телеканалдар дагы ошол камалган инсандар бүгүнкү күндө боштондукта жүрөт го. Эмнеге оларды жазып чыкпайт? Анан бүгүнкү телеканалдар бийликтин акчасын алып алып, элди каалагандай алдап отурасыңар. Силер неге жооп бербейсиңер? Мо телеканалдар бардыңар бир күн жооп берип каласыңар. Элдин антип, элди алдап, шумдуктугу бар болчу да. Эми сүйлөгөнү бир укмуш. Эми мурда мен дагы жакшы көрчү элем. Жакшы нерсели баягы имандан, илимден, хадистен, Куран китептерде болгон жакшы имандуу адамдын баягы жүрөгүнө таасирин тийгизген, адамга иман берген, илим берген, акыл берген канал болчу да. Бирок бүгүнкү күндө Садырдан башка эч кимди айтпайт да. Садыр. Садырдын ошо илим, ошо дагы айтып коет, ар бир 5 мүнөттө, ар бир мүнөтүндө эл чындыкты билсин деп. Эл эми сенден чындыкты билбейт. Эл эч качан сенден чындыкты билгиси да келбейт. Чыныгы бардыгына калыстык менен караган, ойлонгон, ким эмне деп сүйлөп аткан, ким эмне деп сүйлөп атат, ошону ойлонгон инсан сенден акыйкатты билбейт эми. Сен бүгүнкү күндө акыйкатты айткан жоксуң. Сен өзүң мурдакы позицияңда кете берсең болмок. Сен акчага азгырылып, бүгүнкү күндө өзүңдүн да аброюңду, телеканалыңды да аброюну түшүрдүң. Таптакыр бүгүнкү айткан сөздөрүң туура эмес. Мен карайм да, Шумдук инфо, Шумдук ТВ каналы тез көргүлө, кеч калып каласыңар, мондай болуп кетти. Эми кызыгып кирем да, эмне болуп кетти экен бул, чындап эле ушундай болду экен. Кирейинчи деп кирип карасам, простой эле, жөн эле болор болбос эле нерсе. Монтип апыртып сүйлөп атканы менен жалган баягы жерлегилерчи. Бирок ошентип жазып элди алдашты кереги жок да. Эмне болуп атат? Видео тартылган видеодо эмнелер болду? Ошону жаз. Анан башка нерсеге дагы көңүл бур да. Карапайым элге көңүл бур. Башка кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда эмне болуп атат, ошолорго көңүл бур. Именно эле Садыр Жапаровду эр кылып көргөзүп, кайсы кылган ишине эрдик эр деп айтып чыгасың. Эми Садыр Жапаров эл шайлады, эл колдоду. Ооба, эл колдоп, эл шайлаганы жалган эмес. Просто элдин кызматын аткарам деп келген инсан элди баягы кайра фейк аккаунттар менен элди душман кайраштырбай, максат ошо эмне билбейм, кайраштырбай, эл бийлиги, эл атасы бир акыл айтып, туура иштерди жасаш керек эле да. Анан баягы Баткендеги иш боюнча ким жооп берем, Адахан Мадымаров жооп бериш керек эле. Эгер күнөөсү болсо. Ошону териштирген бийлик тарабынан ким? Адахан Мадымаровдун аркасынан териштирбейсиңерби эгер айыбы болсо камалсын? Эмнеге бөлө өлгөндөрдүн артын териштирбей атасыңар? Үйлөр күйдү, эмне себептен ал болуп келип чыкты? Ошону териштиргиле. Анан Кумтөр маселеси токтоп калды да. Уже баягы сууп баратат да. Не болду, не жок? Акыры эмне болду менен бүтөт? Билбейт да. Уже элге суу болуп калды, сууп кетет да уже. Бул деген шоу бүтүп атат деген да. Айтып атпадыңарбы эле? Жакында 5 миллиардтан ашык акча өндүрөт экенбиз, Кытайдын карызын кутулабыз, андай, мындай, тигиндей. Бирок кана ошол до конца бүткөнү? Эмне болуп чыкты, эмне болуп чечилди? Ошол 5 миллиард акча төлөнөбү, төлөнбөйбү? Убакыт бергиле, качанга чейин убакыт беребиз? Убакытта бар, мына өтүп атпайбы?
он жумалап өттү, айлап өттү. Ошол убакыттардын арасында ошол жетишпей атасыңарбы? Ар бир депутатты ар кандай өзүнүн иш менен дайындаш керек да, ошолор караш керек да бир нерсенин аркасына түшүп. Ошол кумтөр маселесин эми бүтүп сууп калса, эми бакы 3 депутатты камалсын деп чыгыпсыңар да. Пожалуйста, камалсын. Бирок до конца камалабалар, камалбайбы? Бул экинчи шоу. Чын да? Ушуга ишенип отурган эл мындай баягы видео телеканалдардан ким эмне деп атат, эмнени максат көздөп атат, кимди артынан ким үчүн иштеп атат, ошону билиш керек да. Телеканалдар адамдарды алдап, ушу телеканалдар чабыштырып атат. Ардын туура эмес маалыматтар таркатып. Анан буякта сын айтып чыккан инсандар жаманатты болот да. Мен эч бир элге, Кыргызстан элге, бир туугандарыма мен жамандык каалаган жокмун, жамандык каалабайм деле. Мен өзү кара курсаган бала болом, бирок баягы элди ынтымакка келиш үчүн мо бийликтин эмне кылып аткандары, мо 120 депутат эмне кылып атат, айтыш керек да, деш керек да. Телеканалдар эмне кылып атат. Анан баягы адамдар бар экен, күчү жеткен эле биз да. Ооба, мен эми алым жетпеши мүмкүн 2-гө, 3-гө. Бирок сен алың жетет экен ушундай кылышка барып андай кылып берем, мындай кылып берем дейсиң. А эмнеге бакы депутаттар туура эмес кылган кадамдарына барып туруп, мен сени андай кылам, мындай кылам дебейсиң? Эмнеге ага күчүң жетпейт? Толку алсызга гана күчүн көргөзүш керек. Кыйынсыңбы ошондой эле ошолорго күчүң чыгар. Сен дагы акылың жетсе, видео кайрылуу жасап чык. Элдин ушундай көйгөйүн ойлосоң, элдин келечегин ойлосоң, туура эмес кетти, туура эмес кетти деп, туура кетип атса, туура жагын айтып, мактап чык. Мындай калыстык менен карайлы да, туугандар. Биз азыр телеканалдар, бакы Садыр Жапаровдун тарапташтары бир гана биз Садыр Жапаровду колдоп, Садыр Жапаровду эле мындай сактап атабыз да. Эми бир баягы калган анча сын айтып чыккан элди эми айтпаган сөздү айтасыңар. Ал болушу мүмкүн эмес. Болбойбу, туура эмес да, ал таптакыр. Ошол мен талап кылган нерсе, кумтөр эмне болот до конца. Ошол баягы 5 миллиард акча өндүрүлөбү, Кытайдын карызы төлөнөбү? Мо 3 чиновникти камап баштайсыңар, ошо булар деле коррупционерлер. Ошолор толук түрдө камалабы? Анан коррупционерлерден костурулган акчалар эмне болот? Баткендеги үйлөр эмне болот? Ошолорду мен талап кылам. Бүгүнкү болуп аткан иштер ошол качан бүтөт? Эмне болуп бүтөт, аяктайт, убакыт өтүп, эмне кылып отурат убакыт деп, ушул ар бир убакытты пайдаланбай, 1 мүнөттө убакыт кымбат дейсиңер. Болуп турганда кымбат болсо иштегиле да, убакытты өткөрбөй. Ошол качан аны элге мындай ачыкталып чыгат. Анан телеканалдар болбос нерселер жазып, элди, оюну бузуп, адамдарды алдап, анте бербесин, баарын бардай жазсын. Биз ыраазы болобуз, баарын бардай жазсын болгону. Көп сүйлөп койдум, мейли аман болуңуздар. Баягы сын пикир айткандарды жаман көрбөңүздөр. Биз жөндөн жөн чыккан жокпуз, элдин келечегини ойлоп чыгытабыз. Бир адамдын максатын көздөсөк, мен акыретте дагы жооп бере турам. Алланын алдында эчтеке кыла албай калам. Мен келечек элдин, келечек муундун гана келечегин ойлоп, ушул сын пикирлерди айттым.